Эне деген кыз балага бычак сырты жакын болот деген менен эмне экенин билбейм, айылдын кемпирлери кыз балага караганда эркек балдарды жакшы көрчү. Айылчылаганда да саксайбай бар үйгө, сак эмне жок деп ээрчип чуркаган кыздарын кубалап, эркек балдарын ээрчитип алышчу. Эркек бала ээрчиткен кемпирлер кыз бала ээрчиткен кемпирлерге караганда өзлөрүн сөм өйдө сезер эле. Балдардыкынан 2-3 күн жоголуп кетип келчүмүн. Ата энелүү балдар үчүн бул төбө чачты тик тургузган жорук болгону менен мен үчүн кадыресе көндүм нерселе. Менин чынында эле энем менен Кудайдан бөлөк эч кимим болгон эмес. Энем өлгөндөн кийин менде жалгыз Кудай гана калды. Дагы каякта тентип жүрөсүң дечи энем. Балдардыкында десем, жамандын жолдошу көп, жанында пайдасы жок деп коёр эле. Көрсө эненин ээлиги эки элиден ашпайт экен. Эненин ээлиги үйдүн тегерегинен бөлөк жерге жетпейт экен. Мен дайыма ошол тегеректен чыгып кетчүмүн. Эң башкы эси дартым энем, андан кийин эле оюм болчу. Чынысы жерге түшүп талкаланса, аны менен кошо түшүп талкаланып, бир чырылдап басылган аял сыяктуу эле энем да, чөтежем да эшиктен чекем томпоюп кирип келгенде жандарын кайда коерун таппай кетчү. Бир ирет көзүмдү ким көгөртө койгонун айта коем деп, дегеле өмүрүндө жаман сүйдөп долуланбаган энем ошондо колумдан дегтеңдетип сүйдөп алып, мен урган баланын ата энесине жаңжал салгандан кийин уялганыман, жет өмүрүм жерге кирип, экинчи даттанмай дегенди таштагам. Тукан эжем мен кенедей кезде эле күйөөгө тийип, өз турмушун эптеп кеткендиктен бир үйдө чөтежем, энем үчөөбүз эле жашадык. Эжем да, энем да колдо барын ала чуркап, качан болсо карааныман кагылып, карегимен айланып турду. Ушунчалык жакшы көргөндүктөн кээде мени бири-биринен кысканып аткан сыптар сезилип кетер эле. Көрсө экөө тең үстүмө үйрүлүп түшүп, жетим деген кекчил эмеспи? Көңүлүн калтырып албасак экен, бир күнү өз апасын Нур бүбүгө качып баса бербес экен деген гана ой тилек менен жашаптыр. Жуматай экемдин кызы Нине экөөбүз ойноп жүрүп, бастырманын бурчунан чакага чыланган асфальтка төкчү карамай таап алып, жыргап колубузду чыканагыбызга чейин малып, ыракаттана мыкчып, бети башыбызды шыбап, чачыбызды майлап, бир заматта адам тургай айбан кача турган шумдук түргө келсек керек. Короого көң алганы кирген келин амей көтөк деп ырыгып качып, колундагы таштеги тегеренип барып уктап жаткан иттин башына тийип, ал каңкылдап тамда айланып, бизди тиктеп алып байланып турган казыгына чиренип торпого өкүрүп, ошондо оңой менен козголбогон таенем козголуп, шашпай басып келип, ит тиштеген күчүктөй көк желкебизден көтөрүп келип Нине экөөбүздү ме тасалап ал деп Жуматай экемдин алдына ыргытканын эстейм. Дагы бир окуямды кийин уктум. Эшик акырын тык-тык деп басылып калат. А дегенде тоокпу деп көңүл бурган эмесмин. Анан бир аз тынчый түшүп эле кайра тыкылдайт. Бул эмнеси деп туруп барып карасам, о Кудай аткыр. Шакен турат чочогу чорбоюп, курсагы шердейип, киндигине жетпеген көйнөк, буту жыңайлак. Эмне келдиң таң атпай десем, Нина чыгабы деп коет. Ош шүмүрөй. Чыгабы деп койгонум бар турсаңды кийип кел. Уялсаң болбойбу? Өзүң кыска келсең, анан кебетең бул болсо деп. Жылкычы баланын үйүнө кайра айдадым. Боорумдун эсилгенин айтпа деп. Батипа тайжеңең айтып калчу эле деп энем күлүп калар эле. Таенемдин эки бирдей эр азаматы Жума менен Жумамамбеттин эки тискин бир чылбыры өз-өзүндө болуп, өз түтүнүн өзү булатып, өз оокатын өзү кылган менен айыл ичиндеги жалпы бир тагдыр таяр маселеге келгенде анысы аяткансыз чечилчү эмес. Балдардын улуусу да, кичүүсү да андайда кемпир менен кеңешүүнү унутпай турган. Бул үй бүлө чынында эле ушундай адептүү, ушундай абийирдүү, каада салт менен нарк населдин алкагынан сыртка чыкпаган, бардаштуу, баштуу үй бүлө эле. Эл эки бирдей балдары аяткан менен батманын башына чырак жагып, байпагын манат кылып, жакшы багып атат деп кеп кылган менен олбуй-солбуй келаткан жаңыдоор эл журттун эжелки эрежелерин ээлик кылдырбай тебелеп, тепсеп, эки тискин бир чылбырын колдон талашып калган кез болчу. Таенем үй бүлөсүн кылт эттирбей башкарганына канааттанып, оразалдан калган көчтү улап келаткан эки уулу акылга салып иш кылып атабы, же алдартын карабай айылан көчөгө аттырып ийип атабы деп баарына көз салып турганына, баарын байкап турганына кадимкидей каныет кылып канат байлачу.
Orozonun 10 tamırı bir kelgen günde de bari kempirdi kıngdebey ogup, degenin degендей makулдап, aytkanын aytkандай atkаргандай түр көрсөткөндөрү менен баары бир заман шарданына ыктап, бара-бара кемпир эмес заман талап кылгандарды жасаганга ык сала баштаган. Кемпир болсо бул үй бүлө жаңы доордун заңза күнү менен эмес, эзелтен бери келаткан ата бабалардын салт санаасы менен гана жашаш керек деп ойлочу. Жума таекемдин жубайы Батипа таажеңем да, Жумамамбет таекемдин жубайы Канымбүбү таажеңем да дал ошол эки кемпирдин таалим тарбиясын андан ары тайбай улады. Улуу таажеңем Батипанын согончогу канаган жок. Анын бул айыпсыз айыбы баарыга белгилүү болсо дагы Кыргыздын байыртан келаткан нарк насилине ылайык үйдүн улуу келинине тиешелүү урмат сыйдан такыр өксү болбоду. Эч ким аны кагажыткан жок. Согончогу канабагандыгы үчүн эч ким аны күнөөлөгөн жок. Төркүндөн бергис төрдө болду. Кабагым кашымдебей шаңкылдап, булутсуз күндөй ачык жүрдү. Канымбүбү таажеңемдеги чүү катары абысыны Батипанын алдын кыя кесип, кыйгач баспады. Ортосунан жел өткөрбөй, салтты сактады. Качан көрсөң балпайып, жадырап жайнап, узун кирпиктерине каланган мээримдүү көздөрү өзүнүн дасторконундай чачылып төгүлүп, ушул үйдүн ырыс кешигинин баары берекелүү колунда уюп турду. Бул үй бүлө биздин айылдагылардын көбү сыяктуу таянар тоосу болгон менен аталарынан ажыраган кадимкиле кыргыз үй бүлөлөрүнүн бири болчу. Элдин тереңин да, тайызын да ушул бир эл үй бүлө менен өлчөп, бир үй бүлө менен ченеп койсо боло турган кези эле анда. Бирок тайенем ата ордун жоктотпой, балдарынын ала качкысын акылга айдап кийирип, тизелеп баратканынын тизгинин кагып, аккан арыгы менен агызып, жүргөн жүйөөсү менен жүргүзүп, чачылып кеткенден сактап турган умай эне өңдөнүп, эркекке камчы, эшикке тутка болду. Аяткан куруп кетсин. Баарынан да ошол жоругун ойлогондо азыр да азат боюм дүркүрөп кетет. Ботома тоонап кетип өлсөм эмне болот дебейби? Деги дени карды соо киши ошентеби деп эле. Байкуш энем эстеген сайын күйүп кетер эле. Көрсө таекем Жумамамбет жайлоого көчкөндө тайенем аяткандын буйругу менен мени атка таңып туруп, жылкыларга кошуп айдап жиберип, түшөй коноор конушу, жайлар жайлоосуна жетип, шашпай боз үйүн тигип, жыт чыгарып коелу деп куймак куюп, аластап коелу деп арча түтөтүп, эми кымыз ичели деп шашпай жайланып олтуруп кымыз ичип, анан бир маалда ак окуй бала бар эмес беле деп бирөөсүнүн эсине түшө калып, анан жылкылардын арасында оттоп жүргөн ат тистеп, анан атка таңылган мени чечип алышчу экен. Кенедейинен кыз баласын үйдөгү оттун, куттун ээси болсун деп тарбиялаган кыргыз эркек баланы 1 жашынан ырымдап тайга олтургузуп, 3 жашынан ат мингенди, 7 жашынан ат чапканды, 12 жашынан жоо тосконду үйрөткөн салты боюнча таекелерим сыягы мени да жоо чаба тургандай бышык болуп өссүн деди дейсиңби? Болгону аяткан тайенемдин буйругун кыйшаюусуз аткарып көнгөн адаттары боюнча атка таңып туруп, жылкыларга кошуп айдап жиберип атпайбы? Жумамамбет таекем өмүр бою жылкы багып жүрүп өттү. Үйдөн эрте кетип, кеч келгендиктенби, анын жээрде муруту, чарчы бою, ак саргыл жүзү, эшик таттары менен андан уруп турган аркан менен жүгөндүнбү же тердик менен жылкынынбы жыты гана элес булас эсимде калбаса, кыял жоругун жакшы билбей калдым. Ал эми таажеңем Канымбүбүнүн мээрими, алаканынын жылуу табы азыр да маңдайымдан кетпей турат. Энесинен ажыраган кичинекей күчүк жонунан сылаганды, эркелеткенди жакшы көргөн сыяктуу эле, мен дагы эмнегедир жалаң жылуу сөз угуп, жалаң эркелеткенди жакшы көрөр элем. Мени жакшы көргөн кишилердин баары мага жакын болуп сезиле берчү. Көп бир туугандуу балдардын бирөөдөн ыза көрүп калса, калган бир туугандар чогулуп келип баарлап сабап кетет эмеспи? Мен бир туугандардын өз үйүндө бири-бири менен тытышып, урушкан учурларын көп эле көрдүм. Бирок тыштан бири-бирине чаң жугуспай, бирин-бири мактап, бирин-бири сыйлап тургандарын көрүп, үйдөн тышка чыккандагы эки жүздүүлүктөрүнө чыдай албай, түшүнө албай кыжырым келе берер эле. Мен да токмок жедим, бирок мага эч ким болушкан жок. Болушар бир туугандарымдын жоктугуна ошондо ичим аябай күйөр эле. Бирок айылчылап барып энем алып келген момпо сүйдү үйдөн эч ким менен бөлүшпөй жалгыз жээримди ойлогондо бир туугандарым жок экенине кадимкидей сүйүнчүмүн. 4 жашымда чоң энемин колуна келип, 1-2 жылдай апама бара калып жүрүп анан таптакыр эле катташпай калдым.
Армияга барып келгенден кийин тайекелерим менен байланышым кан булгандай токтоду. Ойлоп олтуруп ата-энеси жок калган соң күчүк кезинен багып чоңойтуп, жүрөгү кенедейинен кек менен ызага толгон, өзүнөн башкалардын баарын душман көрүп, жолунан эле чыккан жанды жара тартып баса берүүчү карышкырдын бөлтүрүгүнө айланып калганымды ошондо билдим. Жума. Тайекелеримдин менден бир да жолу кабар албаганы, жерден жаңыдан боор көтөрүп келаткандан кийин гана керегим тийип, Бирлик айылындагы Сыйнап деген чабандын короосунда сакманчы болуп жүргөн жериме Жума тайекемдин атайылап издеп келгени чындап эле ите тайымды келтирип турду. Көрсө өзүнүн карындашы, менин апам Нурбүбүнү пенсияга чыгарам деп документ топтоп жүргөн экен. Бир тууган жыйыным болот. Иштеген жерине барсам ушул жакта сакманда дешкенден учурашып кетейин деп атайылап издеп келдим деп Сыйнап чабанга бакылдап атыптыр. Анан мени мындайраак бөлүп алып, айланайын Шакенбай, 6 баласына сени да кошуп жазсак пенсиясы көбүрөөк болот экен. Ошол документтин бир эле жерине баласы катары сенин да колуң керек болуп атат. Макулдугуңду сурап келдим эле деди. Ушунча жылдан бери баласы бар экенин бир жолу да эстеп койбой, эми пенсияга чыгаарда керегим тийип калган экен да, дедим да. Дубалда жөлөнүп турган шапалакты алып ары жакта жайылып жүргөн койду беттеп, дулдуңдаган бойдон басып кеттим. Тайекем башка чапкандай томсуро түшүп токтоп калды. Мен кете бердим. Келбейт деп ойлогом. Жок, жабырап жетип келди. Атам да айтты, апам да айтты, Девун айтты, энем да айтты, тагдыр да айтты. Нурбүбүнүн абышкасы катуураак чыгып, апам байкуш өз алдынча боло албай калганын, анын үстүнө улам бала басты боло берип, мага келе албай жүргөнүн айтты. Апа деген баары бир апа, ага таарынууга болбой тургандыгын, адам деген кечиримдүү болуш керектигин айтты. Тайекемдин айткан сөздөрүнүн бири дагы менин чым эттиргенге жараган жок. Мен колумду коюп берейин, бирок мындан ары эч кимиңер мага келбегиле. Мен да силерге барбайм дедим да, папкасынан сууруп чыккан даяр кагазына колумду коюп бердим. Жума тайекемдин ошондо сүйүнгөнүн сураба. Аябай барбалаңдап, жайдаңдап, мени кайра-кайра алкап турду. Ошондо жүзүм ачылып, жүрөгүм жибип, бир аз эле ниетимди төшөй салсам кучактай калып бетимден өбүп ийгенге даяр эле. Бирок менин мустап турган дилиме тийгенге батын албай, бирдеме десем кагып жибереби деп калдастай түшүп боюн токтотту да жалтаңдап узады. Ошол тайекем дүйнө салаардан бир топ жыл мурун мен иштеп турган редакцияга баш бакты. Чиймелеп жүргөн ырларым бар эле, алып келсем болобу, сага кеңешейин дедим эле деди. Ошол бир учурда чоңдордун баары адат кылып алган Сталиндикиндей кител, галифе шым кийип, карапайым кишилерден ушунусу менен айырмаланып, калктын кадыры барктуу, тың, актив чалыш кишилериндей көрүнүп жүргөндү жактырган тайекемдин райондун борборуна келгендеги негизги иши мага жолугуу эмес экендигин, чыкчыйып сакал мурутун таза кырынып, таза кийинген булак сарыгыл адам башындагы толгон токой идеялары менен райкомдогу кишилердин башына дагы бир жолу жаңгак чакканы келгени белгилүү болчу. Башкы редактор Массакунов ырды анча жакшы көрчү эмес. Ырыңызды баары бир чыгарбайт дедим. Чыгарбаса да сага алып келейин, бир көрүп берчи деди. Алып келишин каалабагандыктан унчукпай койдум. Ал жайымды сурагандан кийин өзү райкомго келгенин, биринчи секретарга киргизбей башкаларына кирип чыкканын айтты. Жакшы калым, мен эми кайтайын деди да, баса Нурбүбүлөр да аман эсен жатышат, кыштак деле деди. Тайекем мени жок дегенде апасы жөнүндө бирдемкелерди сурайт деп ойлосо керек. Ал тууралуу эч нерсе дебей койгонунда ушинтти. Мен карындашы Нурбүбү тууралуу сурамак тургай унчуккан да жокмун. Ал чыгып кетти. Жума тайекем рай борборго дагы бир жолу келди. Боз ичип алганбы, чечектин билинер билинбес тагы калган албырты жанган ак саргыл жүзү, шайдоо түнү билинер билинбес толкун урган кайыктай термелип, китилине батпай, үстүңкү эки топустун бүчүсүнөн чыгарып ийип, эргип, кубанып турду. Топозчуларга кышында тоо ташта жүрүү үчүн Сибирден моторлуу чанап келейин деп атам Шакенбай, деди. Райком эмне деди? Карап көрөлү, жогору жак эмне дейр экен деп калды деди. Тайекем ошондо мага кылаарга иши, салаарга кушу жоктугунан ушинтип, Кудайдын убарасын тартып, акчасын коротуп, айылынан рай борборго келип, чоңдордун башын оортуп кеткенди жакшы көргөн, бирдеме кылмайын жөн жүрбөгөн, куудуң шуудуңу бүтпөгөн арсыз кишөңдөнүп сесилчү. Көрсө ак жүрөк ченебеген киши турбайбы? Кийин ошол идеяларын ишке ашырам деп канча бара тартты байкушум.
ат тезегин кургатпай райкомго келе берип, андан айла болбогондо СКга кат жазып, эчтеке кыла албай, топозчуларга моторлуу чанап келем деген аруу тилеги ойрондоп, демилгесин эч ким колдобой, анысын райкомдогу кагаз чиновниктер шылдыңга айлантып, кирип келатса эле дагы баягы келатат деп эшиктерин жаба салып, ачпай, ачса аксакал башты ортуп мындан ары келбеңизчи, сиздикинен башкасы да жетишет деп кагып силкип узатып, кадыры кайтып, канаты кайрылып, шаабайы сууп, шагы сынып, далайга дейре басынып жаман болуп жүргөн болду. Оңолору менен кайрадан райкомдун тынчын алганга өттү. Бул ирет элди Казыбек айылынын кире беришине чейин эле ап келип, андан ары барбай кайтып кетип турган пограничник Фрунзе каттамындагы автобустун артынан сая түштү. Эмне үчүн автобус кыштактын башына чейин барбайт? Эмне үчүн акчасын төлөгөн адамдар кыштактын аягына түшүп калып, дагы бир чакырымдай жерди жөө басыш керек деп чуркап жүрдү. Жадагаза ушул жөн эле чечип кое турган иш да толгон токой тоскоолдуктардан өттү. Таекемдин каттары райкомдун, апкомдун тартмаларында кала берип, алардан жооп болбогондо СКны көздөй акты. Анан баягы топусун жоготкон торгойдун жомогундай болуп, СКсы транспорт министрлигине, анысы дагы башкасына жөнөтүп олтуруп, акыры тилеги кабыл болуп, пограничник Фрунзе каттамындагы автобус айылдын башына чейин барып калды. Элин сүйүнткөнүнө Таекем аябай кубанды. Бул оңой жеңиш эмес эле. Эл айылдын башындагы автобус токтоочу ошол жерди өкмөттүн чечимисиз эле бүгүн жуманын остановкасы деп атап алды. Кайран киши. Анын өзүнө өзү тургузган эстелиги ушул болду. Апам Нурбүбү тирүү кезинде сурасам, Жумакемдин эки баштык толтура ырбар эле жоголуп кетти деген эле. Мен анын чындап эле ыр жаса коюп жүргөнүн ошондо билип, жазган ырларын бир жолу карап койбогон акмактыгыма түштөн кийин өкүнүп жүрбөйүнбү? Маркум мыкты да сүйлөчү экен. Айылда кинкилдеп мурдун сүйлөгөн бирөө бар эле дешет. Ошол киши жумага жолугары менен оозунуп, «Эй, маңкам кайдан келатасың» десе, «Кокуй, мен айтайын дегенде оозунуп сен айтып койбодуңбу? Эми кантем» дегенин эстеп, кыраан катты күлүп калышат. Аялы Батипа төрөбөгөндүктөн Жума Таекем карындашы Нурбүбүнү өзүнүн таекеси, ат башы өрөөнүндөгү өтө кадырбарктуу өмөр башкарманын согуштан бир көзүнөн ажырап келген, кийин аялы каза болуп калган кара чечекей иниси Осмонго алып берүүгө макул кылып, өзү болсо менден кийин киним, ошо кезде 8 айлык болуп калган Шаршембекти бала кылып багып алууну чечип койгон экен. Деги эле Жумакеме Кудай башкалардын балдарын бала кылып алуу бактысын буйруган жок. Мени да өгөй атасына бала болуп кетеби деп ойлоп, бирок менин башымды кетсе да бөлөк бирөөгө бала боло койбосумду билгенден кийин айтам деген оюн айта албай, жалтаңдап унчукпай калды. Баары бир башка бирөөнүн баласы башка бирөөгө бала болуп бербесин өзү да кийин барып түшүндү. Апам Осмонго турмушка чыгат дегенден тартып, аяткан тайенемдин мага жасаган мамилеси кескин өзгөрдү. Анын мени мурдагыдай аяп, боорооруп турмай адаты жоголуп, өзү айткандай титрисие баштады. Ашкере өкүм, катаал, кара мүртөс болуп кетти. Жакындап бара калсам акырайып карай калганы кенедей жүрөгүмдүн үшүн алып, алдагайдан үркүп турчу болдум. Барган сайын тайенеме жологондон коркуп, денем үшүп качып калдым. Мен ошондо саанчы болуп иштеп жүрүп, башка күйөөгө чыкканы жаткан апамдын бары жогун анча деле элесе албай, акырындап тайкелеримдин жашоо турмушуна сиңип калган элем. Эми өзүмдү бул үйдө бөлөк бөтөн сезе баштадым. Күндүз балдар менен кара кыштак жакка барып ойнойм. Ойноп жүрүп күн чыгыш жактан келчү жолду карай берем. Анткени чоң энем мага ошол жол менен келип, чөнтөгүмдү момпо суйга толтуруп, койнуна алып жатып, 2-3 күн жанымда жүрүп анан кетчү. Мени бул жерден эми мурдагыдай эркелеткен, жакшы көргөн кишилер азайган сайын, тезирээк эле чоң энем келгей эле деп тилей берчү болдум. Мага ошондо бул дүйнөдө чоң энемдей мээримдүү, чоң энемдей жакын киши жок эле. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин «Агындылар» аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.